Саламатсыздарбы, сиздер менен Акул. Бүгүн бизде өзгөчө рецепт болмокчу. Бул проверка эмес бүгүн. Бул рецепт болгону bunun өзгөчөлүгү. Бул рецепт казандан башталып, казандан бүтмөкчү. Анда эмесе баштайлы. Баардык нерселерди туурап дайындап алабыз. Ал мен кадр сыртында турадым. Анда эмесе мен казандан эле баштайын. Майды коям. Майды мен кичине көбүрөөк койдум, анткени суу куйбайм бул курдагыма. Сиздер суу куйсаңыздар, майын кичине азыраак куюңуздар. Майга мен сөзсүз түрдө туз салам. Анткени туз салып койсо эмелер жабышпай бышат. Менин казаныма көңүл бурбаңыздар. Мен казанды өзү кара боюнча сатып алгам. Өзү кара казан экен. Я его жууп көргөн, 4-5 средствомен жууп көргөн. Четиде кыймылдап койгон эмес. Поэтому көңүл бурбаңыздар менин казаныма. Эми ушул казанда бир рецепт тартканымда аябай комментарий түшкөн. Казаныңды тазала деген комментарийлерди. Если казан өзү черный болсо, тазалай албайт экенсиң. Этти почти мен 1 сааттай курудум. Өтө катуу эмес отко курудум. Бул бышканча курудум, мындай айтканда. Сиздер да ошентип бышканча куруңуздар. Если отуңуздар кичине күчтүүрөөк болсо, анда капкагын жаап куруңуздар. Пияз куруп бүткөн соң картошканы салабыз. Туздап туруп, эми картошка бышканча куруйбуз. Эч кандай суу куйбайбыз, үстүн жаппайбыз. Болгону мен кичине эле бир азга болгону үстүн жаап койдум. Бирок негизи үстүн жаппай эле бышырдым. Основной убакытта үстү ачык болду. Кээ бир жерлерине үстүн ачык коётмун. Картошка 1,5 саатта ушундайларда бышат. Менин отум жайыраак болгондуктан кичине көбүрөөк убакытта бышты. Мынакей достор, майын көрүп атасыздар өзүңүздөр, ошон үчүн өзүңүздөр караңыздар. Бизде үй бүлөдө ушундай курдакты жакшы көргөн адам бар, ошон үчүн мен ушундай кылып жасадым. Курдактын башкача рецептин да көргөзмөкчүмүн, ал уже эмелери менен болмокчу. Саламатта калыңыздар, кийинки видеомду күтүңүздөр. Эмне видео көргүңүздөр келет?